Саламатсыздарбы? Бүгін бізде қонақта Кубанычбек Адыл уулу Адылов. Суан уулу деген коомдук фонддун төрагасы. Суан деген Адылдын атасы болот абы. Ошонун атынан ошолорду иликтеп, Санжыраны иликтеп, тарыхты иликтеп. Кандай болуп? Адыл ким болгон? Адыл биздин чоң атабыз болот. Чоң атабыздын атасы да. Бул киши тарыхта көп, баардык эле бул киши жөнүндө жазган. Баардык тарыхчылар, Алдаш Молдо, Кылыч, баардык жерлерде бар бул киши жөнүндө информация. Академиктик Жамгырчынов, берки Кушбек Үсөнбаев баардык жолу бул киши өзүнүн убагында, өзүнүн заманында элинин эркин, ушу кыргыз элин, бүгүнкү кыргыз элинин эркиндиги, эгемендик үчүн жанын курмандыкка чалганга чейин барган киши. Эң айганда 75-жылы Алматыда переговорга алып барып 1875 жылы уу берип өлтүргөн. Бирок уу берген жерден бул аны орустар каттаган эмес экен. уу берип өлтүрдүк депчи. Тирүү чыккан. Ал жерден кое берген. Ошол жерде булар айтканда бул орус мамлекетине кирген ок болгондо 65-67 жылдарда эле кыргыз мамлекетин уже Ормонханды жок кылгандан кийин Орус империясы колонизациялап алган. Орус империясы бул абдан чоң империя, Кавказды, бүткүл Сибирди баскандан кийин бул бизге окшогон майда хандыктарды жөн эле алган. Бул кыргыз элин бул убакта ага чейинкисин азыр көпчүлүгү билбейт, кыргыз эли жапай болгон, мал баккандан ишке. Кыргыз эли атам замандарда мамлекети болгон. Мамлекеттик түзүлүшү болгон. Бирок аны көпчүлүгү түшүнбөйт да. Бийлик бизде бийлер башкарган. Ал конфедеративдикте болуп, кыргыздар өзүн башкалардан өзгөчө болсо дагы местный самоуправление деген сыяктуу болуп, кыргыздар өзүнүн анан жамандык жакшылык дегендерде чогуу болгон, уруштарда чогуу болгон, биримдиктүү болгон. Ошон үчүн кыргыз эли кылымдарга өзү канча убактарда кыргынга учурап, канча убактарда жеңишке жетип, канча убакта көтөрүлүп, канча убакта ылдый болсо да кыргыз эли өзүнүн атын өзгөртпөй сакталып келген эң эски элдердин бири. Бул дүйнөдөгү эң эски элдердин бири. Ошо сакталып келди да ушул күнгө чейин. Ошон эгер кыргыз элинин өзүнүн аристократиясы, өзүнүн жетекчилиги ушунча кылымдарга жетектеп келбесе, анда башка элдерге сиңип жок болмок. Талай күчтүү элдер жок болгон ошентип. Кыргыз эли атын жоготпой келатпайбы? Бул өзүнчө, бул дагы өзүнчө бир изилдөөчү, кантип бул атын жоготкочу? Ушунча кылымдар өтсө да кыргыздар келди. Ошоларды алып келаткан аристократиясы болгондо, мисалы үчүн акыркы эле азыркы кыргыз элинин ушул турган биздин азыркы кыргыз элинин түзүүчүсү болгон, мисалы 15-кылымдын аягы, 16-кылымда кыргыз мамлекетин түзгөн бул Тайби, эми окумуштуулар Мухаммед Кыргыз деп жазып атышат. Ушул киши өзү Ысык көл боюнда кыргыз мамлекетин азыркы турган уруулар, азыркы элди кыргыз мамлекетин түзгөн да, фактически башкарган өзү. Өзү канчалык кыйыстырган, кийин өзү да бул Моголстандан бөлүп чыккан да. Илгек Чагатай улус кийин улам алысыраган сайын монголдордун кийинки тукумдары экиге бөлүнгөндө Маверенахр деп түштүк кыргыздар ошол Маверенахрда калып, бул түндүк жагын Кашкарда туруп Чыңгыз хан тукумдарынан жана Рашид хан, анын атасы Саид, андан кийинки балдары башкарган да Моголстан деп. Жана кыргыздарды жазып ашпай Моголстандын жапай арсландар деп. Ушу Тагай би башында уже бөлүп чыккан да. Ушу Моголстандын составын кыргыздарды өзүнчө кыргыз аты менен кыргыз мамлекети кылып чыккан. Ошондон бери келаткан кыргыздардын анын Тагай бидин баласы Сарбагыш би, анын баласы Дөөлөс баатыр, анын баласы Манап би болуп. Ушу Манаптар династиясы кыргыз элин болжол 300-400 жылга жакын жетектеп келген да. Булардын эмгеги чоң. Ушу бүгүнкү кыргыз болуп тургандыгы, эл болуп өзүнүн территориясы, өзүнүн тили, өзүнүн чарбачылыгы болгон акыбалга жеткирген ушул Манаптар династиясы да. Анан муну эмне үчүн бул Манаптарды элдер кийинки азыркы элдер Советтер Союзунда жаман көрүп калды? Советтик большевиктик идеология менен Манаптар бийлер, хандар жок болгон, алар жаман болгон, терс каармандар, кедей кем балдар жакшы болгон, акыйкат болгон. Анан ушундай деп эле жамандап жүрдү да азыркы күнгө чейин биздин кыргыз эли ошону толук түшүнө элек. Өзүнүн тарыхын кыргыз эли үңүлүп кайрадан карап, кайра изилдеп чыга элек. Муну кыргыз тарыхчылар колго алып, артынан түшкөн киши жок. Эми Советтер Союзунун убагында кыргыз эли добровольно Россия империясына кошулган деген капкактар, жөө-жомоктор бар. А негизи кыргыз элин орустар колонизациялап алган. Ушу колонизацияга каршы турган Манаптар болгон. Ак сөктө тиги Манап бидин өзүнүн династиялык улам, андан бери Манап бидин баласы Сүттөй би, анын баласы Сарсейит би,
Анын баласы Үчкө баатыр, анын баласы Мааматкул би бул тарыхта эң чоң орунда деген кыргыздардын чоң мана болгон чоң би. Кыргыздардын илгерки түзүлүшү бул бийлер башкарган да. Анан бул Кытайдын источниктеринде жазып турат. Кыргыздар жазында бир күзүндө бир чогулат экен. Булардын бийлик системасы ушундай экен. Бийлерди ошо топтолгондо башка уруулардын бийлери келип бир чоң бий болот экен. Ал үстүртөн карайт экен. Ар бир уруунун өз ичтеринде өздөрүнүн аристократиясы бар экен, алар бийлер өздөрүнүн ички элин өздөрү башкарат экен. Анан жалпы жонунан бир башкы бий болот экен. Анан эгер ал алсырап же карып эме болгон болсо, кийинки ошого достойный кишисин бий шайлап алат экен. Булардын бийлик системасы ушундай экен. Муну кыргыз эли ушинтип жүрүп отурду Ормон ханга чейин. Ормон хан 1841-жылы 42-жылы жазында Орто Токойдо хан көтөрүлдү. Ак кизге көтөрүлүп, кадимки кыргыздын баардык Түндүк Кыргызстандын Кетмен төбөдөн баштап Ат башы, Нарынчы баардык уруулардын аттуу баштуу адамдары келип хан көтөрдү. Тетиги ал эмес, түштүктө мисалы үчүн Кокон хандыгынын кызматында турган тиги Алымбек Татка эми академик Кушбек Үсөнбаевдин жазуусу боюнча өзү катышкан дейт. Же болбосо башка тарыхчылардын да боюнча өзү катышпаса да ал Кокон хандыгынан жалтанган да ал жактын иштегенден өзүнүн ишенимдүү кишилерин жиберген дейт. Кыргыздар кандай чечсе да өзүнчө мамлекет болгонго мен макулмун. Кимди көтөрсө да мен ошо силердин араңардамын деп. Кокондун бийлиги. Кокондун бийлигинен ким? Алымбек Татка. Алымбек Татка. Өзү катышкан деп да информациялар бар. Анан Сөңкөлдөн жолуккан дешет. Ормон менен. Жолуккан болушу мүмкүн, бирок жана хан көтөрүү аз эми, бул 42-жыл жазында болгон да. Бул Ниязбектин кыштоосу деген жери болду. Азыр балыкчы менен жана Көкмөнүк айылынын ортосунда ошо жана жапжашыл болгон суунун жээгинде сонун жер, бул жер кыштоосу болгон Ниязбек бийдин, Ормон хандын атасы. Ошол жерде хан көтөрүлгөн. Бул академик Кушбек Үсөнбаев дагы, академик Бегималы Жамгырчинов булар эмгектерди жазышты да, таза тарыхчылар. Мына бул жерде канча бул биздин айтып аткан сөздөрүбүз бул жөн эле сөз эмес да, биздин оюбуздан жана мына бул Жапаркул Токтоңлаев мына Хан Ормон 2 томдук жазган. Мына могу кетип исторический архивный документы об Ормон хане деген китеп жазылган. Бул жана тарых Алматыдан бул тарыхый документтерди бүт алдырып келген бул киши. Ормон хан илимий эмгектерде жана архивдик материалдарда кетип чыккан. Андан кийин мына азыркы заманда мына чыган тарыхчылардын бири Турганбаев Элебай байке мына жазып атат азыр. Бул биринчи чоң бийлер баяны деп бул тиги илгерки замандагы кыргыздарды Эсенгул баатырга чейин токтогон, андан кийинки уландысын Ормон хан жазып атат. Мына биздин атактуу тарыхчыбыз Кушбек Үсөнбаев аксакал мына Ормон хан китебин жазган. Бул жерде көргөзгөн Ормон хандын ордун, ошол убакта эми азыр ар түрдүү эле айтып калышат жана эмне үчүн Ормон хандын көтөрүлгөн, анда эмне үчүн башка эмес депчи. Бул Кушбек Үсөнбаевдин да баардык тарыхчылар ошол заманда бул Түндүк Кыргызстанда Ормон хандан өткөн кадыр барктуу, Ормон ханга каяш айтып каш кайтарар киши болбогон, эң авторитеттүү. Бул хан көтөрүлгөнгө чейин эле кыргызды жетектеген чоң манап болгон. Чоң атасы Эсенгул баатырдан, андан кийин өз атасы Ниязбек би Кокондун бийлигине каршы согушуп, бирок жеңилип калганда болчу, Илиге чейин кетип, могу Бишкек чебинин салым калышына дагы ошо себепкер болгон адамдардын бири Ниязбек би. Эмне үчүн Ормон хан көтөрүлдү Кыргызга, эгемен кыргыз мамлекетин түптөдү. 12,5 жыл башкарды. Мисалы кийин азыр мисалы үчүн бир топ Казактарда Кенесары ханды аябай көтөрүп атышпайбы? Азыр Астананы да Кенесары көтөрөт деген экөө согушкан деп. Кенесары хан 41-жылы күзүндө хан көтөрүлгөн. Буга деле баардык эле казактын баары эле хан көтөргөнгө ага каршы чыккан. Мисалы кичи жүздүн көпчүлүк чоң башчылар, султандары каршы болгон. Алар андан мурун эле Кенеге каршыбы? Кенесарыга каршы болгон. Тиги Орусиянын Букаралын кабыл алып кеткен алар. Улуу жүз казак да Кенесарыга көп баш ийген эмес. Анан ал болгону 5,5 жыл ханды көтөрдү Кенесарын. Бирок ушунча деңгээлге көтөрүп атышат. Биз Ормон хандын эмгеги канча? Бул кыргыз элинин эгемендиги үчүн бул өмүрүн арнаган киши. Ормон хандын бул кыргыз колонизациясындагы бул кыргыздарды орус падышачылыгы басып алгандагы биринчи курмандыгы бул Ормон хан болгон. Ормон хан Батыс Сибирь генерал-губернатору Густав Гасфорд деген генерал болгон. Ошол кишинин жашыруунун буйругу менен анан бул улуу жүз казаган султаны болгон Тезек Нуралиев деген. Ошол кишинин күйлүүсү менен бул киши кутум уюштуруп, кыргыздарды бөлүп жарып,
Урманганды өлтүрүшкөн дагы. Андан кийин кыргыздардын мамлекети болгон эмес, Россиянын составына өз каалоолору менен бөлүндү деп. Бул баардыгы эле баскынчы колонизаторлордун саясаты, англичандар деле дүйнөнү басып алганда, француздар деле Африканы басканда баардыгы ушинтип келет. Өз алдын муну бүгүнкү күндө дагы мисалы үчүн бул болуп атат да. Бир жерлерде өзүн добровольно деп бир тиги уюштура калышат. Бул элдер өздөрү эле биздин мамлекетке кошулган. Референдумга коюп. Референдум уюштура калат. Мына азыр ушул күндө да биз көрүп атпайбызбы, Украина менен Россия. Бул боло берген, боло берет окшойт мындан ары деле. А кыргыздар өзү эгемен эл болгон. Бул адамда эгемендик деген бул негизги нерселердин бири да. Адам баласы эч качан бирөөгө баш ийгизи келбейт. Адам баласы эркин жашагысы келет. Эгемендик үчүн күрөшөт. Мурун да болгон, кийин да болот. Бүгүнкү күндө да болуп атат. Мисалы азыркы күндө да кыргыз эли толук эгемендүү деп айтканга болот. Юридикалык жактан эгемендүү мамлекет биз ондо катталдык. Бирок бизди өзүнүн таасирине кармап турган мамлекеттер турбайбы? Бизди анын чыгаргысы келбейт да. Анан кыргыз эли да ошого көнүп калды. 100 жылдан ашты да орус падышачылыгын букарасы болгон. Оруссуз как будто жашай албай калчудай бир орустар болбосо эле күнчүк багып кыргызды. Экономикалык жактан абдан көп. Байлап салганда бул убактачы. Анын үстүнө элита, воспитанная колонизаторами, это настоящие враги своего народа дегенде выражение бар экен. Муну Ганди айткан, Махатма Ганди. Бул чыныгы экенин мына бүгүнкү күндө өз көзүбүз менен көрүп атабыз. Ушундай болот экен да. Мисалы биздин бу интеллигенция деп атабыз, андан аркы башкаруучулар деп атабыз. Булар бүт ошо падышалык Россиянын, андан кийин Совет өкмөтүнүн, бул жана Ленин туура эле айтканда, Россия это тюрьма для народов дегендей ошол өзүнүн таасиринде. Бул бара-бара эгер Советтер Союзу турганда, бул союздук республикалар, улуттар жок болмок. Бир эле бул советтик деген эл калмак да, паспортто. Улут жазылма эмес, бара-бара ушуга алып баратканда баардыгы орус тилинде сүйлөш керек. Мына бүгүнкү күндө мен өзүм деле таң калам. Мына бизде обязательно фамилия, имя, отчество. А дүйнөдө цивилизованный мамлекеттерде паспорттун любой жерде эң биринчи аты жазылат, адамдын аты. Андан кийин анан аты теги жазылат. А бизде Аскар Акаевич, Курманбек Салиевич, кыргыздын салтында андай жок да. А биз 32 жыл болду эгемен. Азыркыга чейин Аскар Акаевич, Курманбек Салиевич ушинтип эле баланча. Матчество болсо. Матчество дегенде азырча бул кыргызга туура келбеген нерсе. Бул илгери эле болгон экен. Мисалы үчүн биз бугунан балдарыбыз деп илгери эле болгон экен да. Бул Аймичтин атасын айтсаң баланча бугунан балдарыбыз деп. Бул мурун болгон экен да. Ал деле бир манаптын бир нече аялы болсо, ар бир аялынан тараган тукумду ошонун атынан болуп калат. Мисалы үчүн бизде бар да ошо. Мисалы үчүн да бугурусунун ичинде жана бар да. Аян деген мисалы айыл бар, ана аянды эмне үчүн аян силер атаңар тиги болуп атса, жок биз ошо 2-3 аялы бар экен, анан тигинден да ушундай каталар. Бирок бул илгери бар экен, анан бирок алардын уруусу мисалы үчүн бугурусун өзү сарбагыштын булдар да. Сарбагыш болуш керек да. Биз мисалы сарбагышпыз. Биз атабыздын атынан отчество өтпөй, ал илгертен болгон экен. Ал калды, ал убакта документ деген жок, анан кийин ушинтип кете берет экен. Кыргыз эли ошого жанагы Кеминдик Исак Шайбеков айткандай колонизацияда көп жыл жүргөндөн кийин элдердин дагы мындай өзү басынып, өзү биз ушундай эле болот экенбиз деген акыбалга жетип калат экен, эл басынып жанагы Исак Шайбековдун кайран эл деген ыры, мисалы үчүн Дооронбек Садырбаев аксакал да ошо кыргыздык өзү патриот адам эле, жана Салижан Жигитов ушулар жана кайран эл деген кинону да тартпады Дооронбек Садырбаев. 5 бул мисалы үчүн кыргыздар колонизацияга туш келгенден кийин аябай эле чоң жоготууларга чалды. Моралдык жактан дагы, материалдык жактан дагы жаман акыбалга туш келди да. Ошондо Исак Шайбековдун ыры туура эле келип калып атат. Орустарга баш ийген падышалык Россиянын убагында кыргыздарды абдан катуу басылды да. Малдар азайды, жерин алдырды, элин алдырды дегенде ошондо карайга жашынган элик болду кайран эл. Кап тузду көтөргөн көлүк болду кайран эл. Башка чапса былк этпес өлүк болду кайран эл деген. А бирок ошолордун арасынан кыргыз эли түгел ошондой болгон жок да. Эгемендик, эркиндик үчүн күрөштү да. Мисалы үчүн Ормонхандын мына быйыл 231 жылдыгы өткөрөт, мамлекет деңгээлде болгон атат да, болуп атат. Ана миллион сом өкмөт котордук деди, ал которулду көркөм тасма тартылмай болуп атат да. Көркөм тасма тартылып, эми жана Курман жанында аткан киносу тартылбады, ошол сыяктуу болуп тартылат болуш керек. Эми аны сценарийин ким жазып атат азыр белгисиз. Кыскасы ушундай болмой болду. Анан быйыл кышында, мындан 10 чакчы жыл мурун да болгон. Быйыл кышында конференция болду. Ошол жерден баардык тарыхчылар 3-4 тарых илимдеринин докторлору доклад жасады. Тарых музейинде
конференция болуп ошол жерден документальный фильм башталды да, тартылып. Бул Ормонхандын мамлекети болгон, чыныгы болгон, тарыхта бар, 12 жыл башкарган. Анын баардык мамлекеттик атрибуттары бүгүнкү күнгө салыштырмалуу кадимкидей болгон. Министр иностранных дел болгон Байсерке деген адам Коконго кадимкидей посольство жиберип турган. Жана өзүнүн аталаш тууганы Шамен Кутук Сейит уулу деген адам болгон. Бул баардык мамлекет түзүлүштү ушуларды үйрөнүп келген да. Өзүнүн соттор болгон. Эки адам болгон, бул таасирдүү бирөө жанагы Медербек деген адам болгон. Анан кийин муну азыркыча айтканда администрация башчысы болгон Токтор бий деген. Жана аскер башчысы болгон Төрөгелди Батыр Абайылды уулу. Айылдык жанагы ички иштер башкармалыгы деген жактан Алибек Батыр Кетирекей уулу деген ушундай баардык атрибуттар болгон. Өзүнүн туусу болгон. Кандай өңдөө, кандай түс экени азыр белгисиз. Мына Чокон Валиханов да жазып кеткен да, туусу болгон, эшигин алдына дарга орнотулуп турган жазуулучу. Анан кадимкидей Ормон окуу деген өзүнүн свод законов чыгарган да, Ормонханчы. Свод законов чыгарып, ал жерде болгон мына уурлук кылса баланча айып тартылат, эгер адамды өлтүргөн болсо баланча айып, кадимкидей кодекс болгон. Бул бар жазалоо иштери, элдер эркин болушу керек, кыргыз элинин ичинде бири-бирине зорлук, зомбулук, уурлук деген тыйылышы керек. Анан жанагы кыргыздын намысына тийген эски жаман оюндарда болгон, мисалы үчүн жанагы Төө чечме деген, ушуну кыргызда бул оюн ойнолбосун деп Ормонхан өзү кадимкидей буйрук чыгарган. Мунун Ормонхандын канды көтөрүлүшүнө бул Аттуу баштуу, Жан Карач би, тиги Жантай, Боронбай, ушу сыяктуу Мурат Алы, Ажыбек, тетиги жана саяктардын Медет Атка деген атактуу кадырлуу кыргызга адам болгон. Ошонун балдары ушулар катышкан. Ушулар катышып канды көтөргөндө мамлекет түзөбүз деп көтөргөнбү же генеге каршы согушабыз деп? Гене ал убакта Гене келбеген, ал Гененин сары эмес, Гене сары. 47-жылы апрель айында келди. Эми азыр тарыхчылар айтат 17-апрелде чечүү салгылашуу болгон деп атат. Анын орустун жанагы Лучев деген, Левшин деген тарыхчылары, капитан Андреев дегендер жазган, февралдын аягы жазга маал эрте жазда келди деген. Значит, азыркы биздин тарыхчылар изилдеп атат. 17-апрелде чечүү согуш болгон деп. Тиги көтөрүлгөндө бул акыбалда мындай болгондо, кыргыздарда мисалы үчүн ар бир кыргыз эмес, баардык элдер мындай болот да. Элдин азыр улут, нация азыр пайда болду. Азыр кийин 19-жылдан баштап нация деген болду. Айылгерминде эл болгондо, анан этнос болот, анан уруу, анан группа болуп ошентип өнүгүп жүрүп отуруп, анан кийин нация пайда болот да. Нация деген түшүнүк. Кыргыз элинде ошо өнүгүп жүрүп отуруп, ошол заманда, мисалы үчүн Кокон хандыгы да ошол убакта кичине алсырап калган убагы болгон да. Ошол заманда карабайсызбы, 41-жыл күзүндө Кенесарыны хан көтөрүлүп атса, Ормонхан 42-жыл жазында көтөрүлөт. Экөө почти одновременно. Кокон хандын алсырашына пайда болгон. Кенесарынын атасы Касым ханды, агасы Саржанды да Кокон ханды өлтүргөн Ташкентте. Мисалы үчүн, эмне үчүн ошол жерде элдер чогулду, аттуу баштуу бийлер, мисалы Алымбек Таткабаш болгон бүт өзүнүн кишилерин жиберди деп атасы, эмне үчүн Ормонханды көтөрдү деген. Ормонханды айттык, бул илгерки эң эски азыркы бүгүнкү турган кыргыз элинин түптөөчүсү, түзүүчүсү, негиздөөчүсү Tagay би Мухаммед Кыргыз, ушул кишинин түптөн түз тукуму болгон, урпагы. Ормон. Бул кыргыз элинин азыркы турган, бул мен 5 адамды белгилейт элем да. Эң чоң салым кошкон. Бул Tagay би өзү, андан кийин Манаптар династиясын уюштурушун Манап би Дөөлөс уулу. Андан кийин Маматкул би, жана калмактардан жеңилип кыргыздар 70-80 жыл Фергана өрөөндө жашаганда, ошолор кайра чогултуп кайра уюштуруп кайра алып келген киши да, бирок өзү келбей калган. Чачырап бүткүл жана Гисар, Кулап, тетиги Фергана жана бүт тарап кеткен кыргыздар жеңилген да. Жуңгар хандыгы негизи күчтүү болгон. Абыдан күчтүү болгон. Анан кыргыздар жеңилип качкан, бирок ошондо да толук качкан эмес. Бул илгерки заманда эле бул азыркыдай чыккынчы коллаборанттар болгон экен да. Ошол убакта жана Белек деген манап болгон бул урусунан. Булар ошол жуңгарлардын кыргыздар согушуп качканда булар калып калган. Алардын бийлигине мойунсуруп кол астына букаралыгын кабылдап ошол жерде калып калган.
Белек би деп. Анан кийин алар ушу айтып жүрүшөт баягы улуу бир уруулук бир эме болуп кетет го. Биз соревнование уюштуруп атат. Биздин уруу тигинден кыйын, тигиндин уруусу чыгат, тигиндин уруу деп. Ошолордон белекти калмактардын ханы анан кийин хан көтөрүптүр Кыргызга дейт. А бирөө назначенный должностьторуна хан болобу? Ал просто ошолордун кызматын кылган бир исполнитель да. Калып калган ошол жерде. Каерде? Ошо Кыргызстан территориясында. Нарын жакта. Нарын өрөөнүндө калган да, белек. Анан кийин кыргыздар жанагы Маматкул би чогултуп, анан бу Кытайларда келгенде айткан да, жанагы бүт изилдеп келгенде, тиги Жуңгар хандыгын жойгондон кийин кыргыздын аристократиясы илгертенден кыйын болгон. Анан Кытайдыкы 1758 жылы ал тиги элчисинде аттар бүт бар дайын да. Императордун жиберген кишиси бак Жуңгар хандыгын жойгондон ушул жерлердин баарын ушу азыркы Кыргызстанды изилдеп чыккан. Анан кетмен төбөгө барып кыргыз урууларынын башчысы Маматкул би 90-дан ашкан толук ушундай киши экен. Буга өзүнүн кол астында 4000 түтүн эли бар экен. Жанында куушчу сары урусунан ушундай кишилер ушуга баш ийет экен. Бул чоң би экен, булардын белгиси ушундай экен. Анын ылдый жагында Баланча деген жерде Болот деген баласы бар экен. Анын кол астында 2000 түтүн эли бар экен. Кыргыздар ушундай эл экен. Жуңгар хандыгын жойдук эми деп. Анан кийин силер биз бул Жуңгар хандыгын жойгондон кийин бунун территориясы официально кайсы жеңге мамлекет болуп калат да. Биз менен сүйлөшүүгө жиберген. Анан Маматкул би өзү баягы улгайып калган 90-дан ашкан киши болгондон кийин анан небереси жана Темирдин оğlu Черикчи Батырды баш кылып, ар кайсы уруудан Куушчу, Саруу, Кытай, Солто ушулардын Саяк ушул уруусунан Саяктан бу Түлкү Батыр барган да. Бу азыркы жана Хачике Батыр деп атат, улардын чоң атасы. Ошолордун атасы. Ошолор баш кылган 8 кишини Кытайдын императоруна жиберген. Анан алар барып макулдук алып, бул жер биздин ата бабабыздан калган жер болгон. Бул жерди кайра бизге бериңиздер, биз силер менен ынтымакташабыз, силердин айткандардан чыкпайбыз, биз жакшы мамиледе болобуз деп анан кайра алып, азыркы сөз менен айтканда конфедератив типтеги кыргыз мамлекети орногон Маматкул бийдин убагында эле. Мына ушул Маматкул би, анын небереси Маматкул би өлгөндөн кийин Эсенгул Баатыр баштап келип бул жерде жана Солто Кошой би, бул жерде көп Качке Баатыр деген саяктан болгон жана Түлкүнүн баласы. Ушулар болуп келип анан кийин калган каткын калмактар бул жерде калган да. Жана Атаке Баатыр ушулар болуп анан ошолордун баарын кырып жоюп, анан кийинки булардын Эсенгул Баатырдын кылган эмгеги бул кыргыз казак мамилесинде чек араны бөлүшкөн да. Казактардын башында ал убакта Абылай хан көтөрүлгөн. Абылай хандын өзүнүн аты Абыл Мансур. Бул өзү жаш кезинде өзү эми азыр Абылай ханды дагы биз казактар бул азыркы айтып атышпайбы, бул Чыңгыз хандын прямой тукуму деп. Бирок бул казактарда дагы бир аалым тарых илимдеринин доктору бар, Хафизова деген. Ошол кишинин изилдөөсүндө Абылай хан Чыңгыз хандын түз тукуму экендиги анык эмес. Болжол 50% болушу мүмкүн дейт. Анткени себеби бул киши документ эмес деди, бул тарых илимдеринин доктору Хафизова деген. Муну азыр интернеттен бар китептердин изилдесеңер да болот. Бул айтат, Абылмамбет деген хан болгон ал убакта Ташкентте, казактардын ханы болгон да. Ушул айтат, ошо бир жака ошо жүргөн боло, мен Абылай айтат, мен Сартты деген айткан экен аны. Сартты мен Ташкентке калтырдым, койдум деген экен, назначить еттим деп. Анан кийин бул Төлө би деген атыктуу аябай таасирлүү казактын бийи болгон, ошонун кишинин төбөсүн багып жүргөн болгон. Ал кишинин анан кийин өзү как личность катары Абылай хан аябай баатыр, акылдуу, кыйын киши болуп экен. Кийин орустардын да тилин тапты, жуңгарлар менен алардын кызын алды, баласын алып берди, ушундай кылып аябай башта анан казакка хан болду да. Анан ушул Абылай хан башында кыргыздардын бу Капкада деген таластын ылдый жагында жерде кыргыз манаптардын чоң чогулушу болуп, сол канатты Тума би деген сары урусунан оң канатты Эсенгул Баатыр болот уулу баш болуп, анан жалпы жонунан Эсенгул Баатыр баштап кыргыз менен казактын чек арасын бөлүшкөн да. Жуңгар хандык жоюлгандан кийин. Ошол боюнча биздики тетиги Жамбыл жактан баштап эми ал жерлердин атын бу Элебай Турганбаев агай аябай толуктап жазды да аны. А бул баш бу Или суусунун суу бар балкыш коюп, ушунун сол жак жеги кыргыздарга тиешелүү болгон. Эсенгул Баатыр өзүнүн жайлоосу бул 3 алматы деп коет. Бул Кашкелең, тетиги аркы Чарын, тетиги Кеген өрөөндөрүнө бүт бул Эсенгул Баатырдын жайлоосу болгон. Кыштоосу бул Токмоктун айланасы. Азыр Токмок деп кийин айтылды. Бул жердин аты илгерки аты Жылгынды, өйдө жак Жылгын башы. Эсенгул Баатырдын өзүнүн күмбөзү да ошол жакта коюлган. Эми азыр күмбөздөн дайын табылбайт да. Ушинтип кыргыздын аристократтары күрөшүп келген. Эсенгул Баатыр ошо казактардын, калмактардын колонизациясына каршы күрөшкөн. Андан кийин анын баласы
Ниязбек би өтө атактуу адам болгон. Эми Ниязбектин Сегизбек, Телегей Тегизбек деген бул кыргызда чоң бул узун темир болот деген эл да эми бул өзүнүн. Керегеси темирден босогосу болоттон болуп турган Ниязбек, бак дөөлөтү колуна конуп турган Ниязбектин Сегизбек, Телегей Тегизбек деп андан ары кетет, жана балдарын санайт. Бердикожо, Суубан, Ормон деп ушуну. Анан мунун балдарда Ниязбек өзү 21 бир тууган болгон дедикпи? Эсенгулдун 7 аялынан 21 эркек баласы бар. Баарынан тукум бар азыр, почти баарынан. Анан Ниязбек өзү 17 баласы болгон. Анан биринчи улуу аялынан ушу Ниязбек башында 8 баласы болгон. 8 сууну жетектеп, ал убакта ушул Ниязбек бийдин тушунда Сарыбагыш уруусу, эми бирок негизи бул уруу дегенди тышташ керек болуп калды. Антпесе жана соревнование уюшуп кетип атат. Ар ким эле өзүнүн анан биз тигинден келебиз деп уруусу бул ысык ата суусунун эки жээгинде, кийин Кенесары келгенде да ушул жерден Сарыбагыштардан баштап согушкан. Эки жээгинен баштап да Күрмөнтү суусуна чейин жашаган да. Азыркыча айтканда эми ал убакта область район деген жок да. 4 районда ошо Сарыбагыш уруусу жашаган да. Могу ысык ата суусунун эки жээгинде тең бул эме Черикчи Абайылда да бар. Төрөгелди баатырдын аталарынын жери болгон. Төрөгелди баатыр өзү да жашап жүргөн. Кийин орус администрациясы муну Кочкорго көчүрдү. Анан бул жерде азыр Аргашканын элдер жашайт. Ниязбек өзү Ысык көлдө жашап, кышкысын жайкысын жайлоодо жашап, тиги Чолпон атанын үстүн тоонда азыр Алматы өрөөнүндө Челек деген жерлер бар. Жашыл көл, бул чоң кеминдин башы, ошол жакта жашап жүргөн. 100 жашка чыккан. Анын Ниязбек коргондо бүткүл жана Казак кыргыздын атактуу феодалдары күмбөзү бул чоң кеминин өрөөнүндө. Эми аны Советтер Союзу бул манаптардын изин жок кылыш үчүн трактор менен 60-жылда түздүрүп түздөп салган. Түзүп барганбыз да Уран окуп Ниязбек атабыз. Бушкан кирпичтен эми ал жөнүндө ал күмбөз жөнүндө жана Веников деген генштабтын капитаны жана Адыл атабызды колго түшүп кеткен киши, ошол киши да жазган. Аяк жакта ошолор түнөшкөн да. Жанында каменный строение болгон экен, бир башня сыяктуу. Анын баарын талкалашкан. Анан ошол ата бабасынын даңазасы өзүнүн кыйындыгы менен Ормон хан башка манаптар ошону колдоду да, анын үстүнө инициатор болду. Ошол биз эми көрүнгөнгө ошо биябызда казак турат, бизди басып алалы деп араң эле турат. Биябызда Кытай турат. Биябызда Кокон хандыгы турат. Ормон хандын атасы Ниязбектин убагында Кокондор келип согушканда Ниязбек би жеңилип Каркырага чейин качкан да. Ил өрөөнүнө чейин качкан да. Анан кийин Ормон кайра Кокондорду туруштук берген. Туруштук берди дагы. Ал өзү хан көтөрүлгөндөн кийин Ормон хан эме кылган. Тиги жана Барс коондогу Балык жактагы, Токмок жактагы Кокон хандарынын таасирин жок кылыш үчүн анын нарындагы куртка дагы чептерин талкалаткан. Ама Бишкектеги чепти чеби өзү кошомат кылып турган. Анда бар да конокко чакырып, анан килемди жайып, тосуп, анан Ормон хан өзү Ормон Опуза деген анын өзүнүн тактикалары болгон, адамдар окмуш амалдар болгон, жана Кенесарыны жойгондо ошол килемдин үстүнө ат менен келгенде сартым килемиңди аяп атасыңбы, кыргыздын бар бир жери эме деп. Эмне үчүн мисалы үчүн азыр келет да болсо, эмне үчүн бул Бишкек жеги кандайча салынып калды деп. Кокон бийлиги өзү күчтөнө баштагандан кийин бул эң биринчи бул сол канат кыргыздар бүт эле Кокон хандыгында жашаганда кыргыздар эч кандай бир мамлекет боло албай, тиги жак жана айтпадымбы, тиги Моголстандан анан кийин тиги бөлүнгөндө тигилер Мавренахрда калып, анан кийин Кокон хандыгы кийин уюшулгандан кийин кыргыздар ошол тарапта калды. Анан бул талас өрөндө Кушчу, Саруу, Кытай ушул бүткүл түштүк жактагы урууларды Кокон хандыгынын карамагында болгон да. Анан буларды айтканда силер тиги түндүктө тууганыңарга айткыла, бизге баш ийсин деп. Анан биринчи булар келгенде согушкан. Бул Байтиктин аталары Канай, анын бир тууганасы Эшкожо Жаңгырашты, ушулар болуп согушкан биринчи. Анан жеңилген. Анан качкан. Анан булар жанагы ар бир колонизатор бир мамлекетти басып алыш үчүн бул Кыргызстандын башында ушул күндө турат ошол коркунуч. Башка бир кайсы бир чоң мамлекет келип бизди басып алыш үчүн бирөөнү бөлүп, анан кийин биздин граждандарды сакташыбыз керек деп анан кийин келип Кыргызстанды басып алыш мүмкүн. Анан айтканда силерге биз чыргатабыз, анан медресе курабыз, анан тиги момундай кылабыз, тигиндей кылабыз деп. Анан силер да Тагай бийдин баласысыңар. Жана Эшкожо Канайлар. Силер эмне тиги Ниязбек чоң манап болуп алага эмне баш ийесиңер? Тигиндей экөөнүн ортосунда чырчып анан 1825-жылы Сарыбагыш менен Солтондун ортосунда согуш болгон да кадимкидей. Ниязбек би келип аны жеңип, тиги Эшкожо Канайдын аскер тиги Меркеге чейин кууп барышкан да. Кокон бийлигин ошол керек болгон. Булар атайын кайраштырып, силер бөлүп чыгарып, азыркы күндө да андай болушу мүмкүн. Жок, анткени анан тигилер анан кийин жанагы
тиги саруу куш чуурулары тиги арасында кокон бийлигинде анын кокондун миңдеген сарбаздары ал эми ал убакта алардын куралы более современный болгон да бийики кыргыздардыкы. Анан кайра келип турганда 1 айдан кийин 2 айдан кийин менен кайра согушкан ушул ысык ата суусунун эки жегинде сарбаштар жайлашкан. Эми ал убакта граница деген жок да условный да. Ама Аламедин суусунун эки жегинде тең сорттолор болгон. Чегара болжолду сере азыр күндө ушундай болуп калды. Сорттор ушу Аламедин суусунан мындай башталат. Андан ары тиги жер айтпадым да. Анан кийин согушканда экинчи жолсун тигилер бар кокондон аскын алар тиги токмокко чейин кууп барган тиги сарбаштарды. Анан кийин бул кокон бийлиги булар эми ал убакта бизге караганда алар более өнүккөн болгон да мамлекеттүүлүк жагынан. Анан айтканда эми тигилер кайра келет биз кеткенден кийин. Андан көрө биз силерди кайтарбайлы депчи. Анан анда кайтаргыла. Анда кандай кылып кайтарасыз? Могу жерге чеп салалы. Анан биз алам силердин чегараңар болжолду кайсы силерге бул Аламедин суусунун эки жегинен анан ушундан тиги соокулук тиги карап алды жакта жашайт. Ушул жерге чеп салалы да тиги Ниязбек кайра келгенде биз силерди кайтарып турабыз. Силерге тигизбейбиз. Силер биздин уже граждан болдуңар айткан Букара. Биз силер менен жакшы ынтымакта жашайбыз. Продукты аскерди ким багат? Биз силерге налог төлөп турабыз тиги мусулманчылык боюнча тигиндей жемелерди налогдор төлөп. Ушинтип да алдоо жолу менен келген. Анан бул жерде алгандан кийин аны чын эле кайтарып калган. Андан ары алып отуруп, анан токмокко салган, анан кийин андан ары салып, анан Ормон хандын убагында Кыргыздын өңү жана анын үстүнө Кокон хандын ошол убакта азырап калган мезгил болгон. Жана Бухара эмирлиги келип Коконду басып алып, тиги хандын өлтүрүп, ордуна башканы бирөөнү назначить этип Бухаранын эмири. Анан кийин тиги Ормон хан ошол убакыттардан саясий акыбал ошондой болсо керек. Анан айтканда бул биз көрүнгөнгө жем болуп айланабыздын баары душман биздин алсырап калганыбызды бири бирибизге бөлүнүп жарылганыбызды күтүп турат. Эми бул анын ичинде бар да, тиги эсинде да Тагай би кандай кылып кыргыздарды уюштуруп мамлекет түзгөн, Манап би кандай уюштуруп реформалаган кыргыз бийликтерин, Мааматкул би кандай кылып кыргыздарды топтогон, Эсенгул Батыр кандай күрөшкөн чек ара бөлүү боюнча ушулардын баарын эсинде да. Ушундай бирикпейлиби? Эң ошол чогулган манаптардын эл башкаруучу бийлердин ак сөөктөрдүн эң эле атактуусу ошол убактагы замандаштардын ичинен эң мындай айтканда ийгиликтүү, мындай дымактуусу Ормон хан болгон. Ошон үчүн ал киши хан көтөрүлгөн да. Ормон хан өзү 1792 жылы төрөлүп, 1855 жылы май айында болжолу. Эми ал убакта жазылган жаздын күнү деген май айда. Кийин тарыхчылар тактап атышат. Ушу май айында болжолу бул колонизациянын бул геосаясаттын курмандыгы болгон да. Бул киши өзүнүн өмүрүн кыргыз мамлекеттүүлүгүнө, кыргыз элинин эгемен болушуна, кыргыз боюнча калышын башка элдерге аралашып кетпеши үчүн күрөшкөн адам да. Бул биздин бир кыргыз эгемен кыргыз элинин эгемендигинин бир символдорунун бири да. Бул кишини биз бул уруудан экен, бул тигил уруудан деп эмес. Биз бул кишини кыргыз мамлекети болгон, кыргыздар жапайы болуп жөнүндө тоо ташта жүргөн эл эмес, кыргыздын да өзүнүн аристократиясы болгон, кыргыз элинин эркиндиги үчүн күрөшкөн адамдар болгон деп таанышыбыз керек. Мындан ары жана эски Советтер Союзунун убагында большевиктик жана манаптар, бийлер, хандар деген кыргыздын эч качан мамлекети болгон эмес, ханы болгон эмес деген баарын жоготуш керек. Булардын баарын өртөп жоготуп ал китептердин баарын. Ошол китептердин негизинде дагы изилдөөлөрдү жүргүзүп жаңы тетиги байыркы кыргыздар, прото кыргыздарбы, кайсы кыргыздар аларды Тагай бийдин аркысында окумуштуулар изилдеши керек. Мисалы Анвар Мокеев агага окшогон, Ырысқұл Жолдошевқа окшогон аксакалдар, Темир Асанов ушуларга окшогон тарыхчылар, профессионал тарыхчылар, жөнөкөй көчөдө жүргөндөр изилдегенде болбойт. Муну профессионал тарыхчылар изилдеш керек дагы. Баарын жазып чыгыш керек. Ал жана советтик большевик пропагандадын жанагы фольклордук эмелерди жана ордодон анан Боронбай менен тиги Ормондуга ордо ойноп атып чыр чыктырдым. Бул болбогон фольклор ыкма да. Агитация пропаганда чыгарылган бул балким. Кийин алып чыгарылган. Муну бул илгертен келаткан. Бул Манапта да айтады, Манас эпосунда да бар байыркы. Тиги Алмамбет менен чубагынан кийин тиги ордодон чыр чыгып анан экөө ушинтип андан кийин жана адилине Тагайдын тиги канчанчы кылымда экөө ордодон ойношуп анан отчуп анан урушуп анан кийин экөө анан Тагай би ошондон анан кийин алайды тиштеп анан бул Түндүк Кыргызстанга ысык көлгө келип анан мамлекет курган. Бул фольклордук ма да, бул атайын бөлүп жаруу, анан кыргыздарды бир эч нерсени билбеген, илимсиз, билимсиз, эч кандай деңгээли төмөн эл катары көргөндө. Мисалы үчүн Ормон ханды кандай өлдү, ушундай деп да кеп бар да, ар түрдүү ушак бар. Муну кийин чыган большевиктик манаптар жаман болгон, хан жок болгондон Ормон ханды жаман, кадимкидей жана азыркы биз шайлоо болгондо бирөө сонун кишини жаман киши кылып көргөзүп, жаман кишини жакшы кылып көргөзүп, анан тигил элита болгондо
анан көчөлөр самсы манту сатып жүргөн кишилер биз саясий элитабыз деп чыгып атпайбы? Элита болуш үчүн ата бабасынан бери жок деген кыргыздын салтын 9 атасы бий болуп өткөн аксу жана самурайлар сыяктуу болуш керек да. Самурай болуш үчүн самурай болуп төрөлүш керек дегендей, кыргыздын манап болуш үчүн манап болуп төрөлүш керек да. Манаптар мал баккан эмес, дыйканчылыкта кылган. Булардын бир гана милдети болгон манаптар бул элди жерди сактоо. Булар эгер бир манаптын айылында бир кедей бир ачка калган тигин болсо, ал манапка уят болгон. Ал манап ошол элдин атасы катары ошо камкорлук болгон. Мына азыркы мамлекет камкорлук болот, социалдык пособие анан тигиндемден пенсия ошондой болгон. Баланча манаптын эли тентип кетиптир, кедей болуп калыптыр, карызга батып кеттир деген ал убакта уят болгон манапкачы. Манаптар эл атасы болгон. Элдер өздөрү көтөргөн. Кийин орустар келгенде жана волостное управлениеде болуштар шайлады. Ал назначаемый должность эч качан элдин элитасы боло албайт. Назначаемый биздин депутат орунда тиги партияга барып акчаны бере калып, анан кийин мен элита болуп акчага сатып алган. Ал сатып алган должность, назначаемый должность эч качан элита болбойт. Элита болуш үчүн тиги 5-6 атасы катары менен ошо эл башында жүрүп, жети атасы катары менен манап болсо ошондон манап болот да. Орманган ошонусу менен өмүрүн арнады, күрөштү. Муну биз азыр толугу менен бир беткей гана чечкүндүү кыргыз эли. Муну эми аттуу баштуу кыргыз гана мен чоң тарыхчымын дегендер Өскөн Осмонов жана Аксакал ошол киши модератор болду конференцияда. Азыр унуп калдым, эми академик болот го, ал киши ошол киши баштап алып баардык Кыргызстандын аттуу баштуу тарыхчылар айтты. Бул бир беттен муну моюнга алыш керек. Бул беттен башы жазыш керек. Кыргыз эли эч кандай бир байкуш эмес, кадимкидей өзүнүн мамлекети болгон, Орман-хандын хандыгы болгон, андан мунун бийлердин ушундай өзүнүн системасы болгон, бийлик башкаруулар болгон. Андан кийин мына минтип отурабыз, анан парламенттик болдук, анан президенттик болдук, анан кийин аралашма системада азыр деле толук биз бийлик системасын иштеп чыга элекпиз кыргыз эли. Дагы алдыда дагы далай өзгөртүп болуш керек бул конституция дегенде. Толук таба элекпиз. Азыр биз эле эмес, өнүктү деген өлкөлөрдө толук деле бир могул система менен укмуш экен дегенде келе элек да. Кыргыз элинин келечеги жана азыр өнүккөн мамлекеттерди карап турсаң, өзүнүн мындай айтканда выдающийся адамдарын кадимкидей колго алат. Анткени булар жок болсо жана караламан эл, калың эл. Жана илгери мисалы үчүн колонизацияга киргенде азыркы күндө деле толтура жүрөт. Өздөрү Кыргызстанда жашап жүрөт, мээси Москвада. Дагы малайчылык психологиясы жанагы бир обслуживающий персонал сыяктуу болуп калды. Кыргыз элдин азыркы деңгээли ушул убакка чейин жетип, анан биздин жанагы Раматылык Марбайжиев айткан, биз азыр өрнөк көргөзүчү адамдарбыз деп жүргөн кишилер да жанагы кыргыз эли баатыр, анан кыргыз эли көпчүлүгү булар жөнөкөй айтканда бул начар адамдардын кыргыз элдерин чыкканчылыгы болгон, пендечиликке келип өзүнө мага должность бер тигиндемде, анан кыргыз эл баатырынан тигиндемде. Негизи баатыр дегенди эл берет да. Тиги президент бербеш керек да негизи. Анан тиги жылдырып министрге культура жылдырып анан тигип отуруп, анан ушундай бул коррупция дегенди жанагы орустардын кол астына киргенден кийин букарасылыгын кабыл алган 1865-67 жылдарда болуштур. Ошондо башталган да. Орустар үйрөткөн да. Уездной начальник деп Түндүк Кыргызстан 2 уездге бөлүнгөн, Каракол уезди жана Бишкек уезди деп. Кочкор Бишкек уездине караган тияк нарын жак Каракол уездине. Анан мындай манаптарды биз-бирине каршы туруп, сен тигиндемдиң эм. Сен взятка көрсөң, мен сени болуш кылам. Назначаем. Анан анысы тигинси менен согушат, ушинтип тиги чиновниктер жана чиновниктер уездной начальник орустар эле жыргаган. Анан өздөрүнүн жерлиге аттарын койду, Ивановка, Петровка, тиги андай мындай деп. Анан бул негизи түпкүлүгү азырда ушундай болуп кетти. Апкакта коллаборанттар жана Балбай айылы, Качыбек, анан Тилек Матайлы, булар бар коллаборанттар, колонизаторлорго иштеген адамдар. Жана Боронбайды көтүрүп, Боронбайды мисалы жазган катын окусаңыз, мына азыркы күндө деле бир Кыргызстандын бир регионунун бир башчысы башка мамлекеттин этегине кармап, мен сени гражданствоңду алайын, пенсияны жакшы төлөйт экенсиң десе, кыргыз президенти эмне буйрук кабыл алат? Же ошол жака көчүп кет, же болсо соттойт да. Орман-хандын требованиясы да ошол болгон. Мисалы үчүн тиги илгертен баштап эле бул жана Файзулла Нагаев, Галим Тагиров дегендер жана Кыргызстанды колонизациялоодо 20-30 жылдай аябай агитация ишти жүргүзгөн да. Сен дагы Тагай бидин тукуму экенсиң, сен да эмне үчүн тигинде Орман-хандан коркосуңар, мындан бөлүнсөңөр, биз жыргайбыз, мына казактар жыргап атат дегене. Тиги жанагы берки келбедиби?
Чокан Валиханов ушулар мына жырга окуп Санкт-Петербургда момдол силердер үчүн келе бөлүп жарыштын жүзгөн ана мына мисалы үчүн тиги эле далекий тиги мисалы үчүн Анвар Хасанов историк Киргизский ССР деген Фурунзе 1948-жылы страница 33 ошондо эле письмо Боронбай Меңмурат уулу генерал-губернатор Западной Сибири дейт. В 1844 году Бугинский монах Боронбай Меңмуратов обратился в Аягутский окружной пристав со следующим прошением. Ошол убакта эле карабайсызбы. Находящийся с давних лет в нашей волости по торговым делам из татар Тархан Файзула Нагаев и казанский Галим Тагиров убедили нас перейти в русское подданство. Мына ошондон баштап уже Кыргыз хандыгынын кичинекей алыс хандык дейм Россия империясына караганда бөлүп жаруу саясатын ошондон башталган да. Анан кийин тигилер как будто муну элди жана атайын чыгарышкан Сарбагыш бул согушуп анан биз булар бир тууган куудалар бири-бири чай ичип жүргөн аралаш жашаган элдер болгон бул Сарбагыш бул чабышканда. Чабышкан орустар чабыштырышып атпайбы. Ормонханды жанагы Каркыратта таможнясы болгон азыкыдай. Анан тиги ат башыда да таможнясы болгон Үмөт аралын коргондо деген бар. Тиякта санташтар калдыктар кылган эми ал коргондордун. Ошол жактан келатканда Ормонхан законный требование койгон да бүгүнкү тил менен айткандачы. 1855-жылы буг уруусу Боронбай Меңмурат уулу эме жиберген да. Өзүнүн Качыбек Шералы уулунун делегациясын жиберген да. Тиги букаралыгына кирген да. Куранды кармап ант бер биз орус элинин падышалыгынын бийлигин тааныдык. Биз мындан ары силердин азыркыча айтканда паспортун таратып алып жанагы Абхазия, Южный Осетияны теги Россия басып болбодубу? Паспортун таратып ошол сыяктуу болгон да. Ошондой болгондон кийин анан кийин тиги Ормонхан аны угуп, Ормонхан мурун эле аны мына айтканда давление кылып жүргөн да Боронбайгачы кудасын. 1847-жылы Кенесары Касымов кыргыздарды басып алыш үчүн келбедиби? Орустардан жеңип 10 жыл согуш жүрдү, анан кийин келди. Келгенде аны Ормонхан анын бытчытын талкалап өзүн наказать этип, каржылыгын кесип, жерге кактырып башын орустарга бердирди жана тиги Омскийге Калыгул чечен, берки Олуя Калыгул эмес, берки чечен Калыгул Алибек уулу, Кубат уулу деп коет, бул Жантай Шабдандардын жакын тууганы. Ушул киши башын алып барды. Аны алып барган, коштоп баргандар казактардын улуу жүз казагынан бул Супата Алибеков менен тиги Рустем Асфандияров. Кийин жанагы 22 август 47-жылы жана Тыртык договорун кол койгон адамдар да. Казактардан 9, кыргыздардан 5 адам кол коюп Кыргызстан. Ошолордун аскерлери узат барган. Кээ бир тарыхчылар кантип анан казактын таласынан Кенесарынын башын тиги Калыгул чечени алып өттү деп атпайбы. Ал тиги казактардын өздөрү узат барган. Алар өздөрү предлагать эткен. Ушунун башын берсеңер, орустар силерди сыйлык берет баланча. Анын үстүнө тиги ошол убакта бул кадимки Төрөгелди баатыр кызайларга жылкысын алып кеткенде алып барат, колго түшүп алып капал чебинде туткундашып анан Төрөгелдини сурансаңар бошотот деген. Ушуну силер подарка кылып, анан ошон үчүн Кенесарынын башын чаначка салып Калыгул чечеге алып барган. Анан ошого эмне үчүн баардык уруу башчыларына кабар жиберген да Ормонханчы. Ормонханга Кенесары требование койгон. Мен султандын тукуму Чыңгызхандын 27-календадагы тукум болгон үчүн мен Аксөөк, силер мага баш ийгиле, биз орустар менен Орус империясы менен согушабыз деген. Эми бул жөндө Кенесарынын жортуулугу жөндө бул казактардын өзүнүн тарых илиминин доктору Бекмаханов андан кийинки тарыхчылар толтура эле даана жазып атышат. Бул кыргыздарда аны жана Нюхалов деген поручик ошонун докладында да бар да. Султан хочет здесь ысык көл менен Чүйөрөнү басып алып, здесь навсегда хочет остаться деген. Анан тигилер да жазып атат Бекмаханов. Кенесары кыргыздарды басып алып дейт, бул Дикака менен кыргыздарды. Ушул жерде биротоло калгысы келип, орустун бийлигинен качып бул жерде басып алгысы келет. Анан эгер ошондо кыргыз эли жеңилген болсо, анда азыр биз кыргыз деген атыбыз калат беле, калбайт беле, Казак ССРында, Казак Республикасында жашап калмакчы, Республика Казакстан деп жүрмөкпүз да. Бул тарыхый чечим да, бул жеңген. Бул жеңиштин дагы чечимин бул Эсенгул баатыр чоң атасы, Эсенгул баатыр бул Ормонхан чоң атасы. Мисалы үчүн Көкжал Найман казагынын Көкжал Барак деген атактуу адам болгон. Бул жана калмактар менен абдан согушкан Абылай султандын заманында. Ошону тети Кочкар ата деген шаарды жер болгон тети Жамбыл областында. Ошол жерде өз колу менен өлтүргөн согушта. Андан кийин Шанышкулу Бердикожо деген атактуу баатыр болгон. Муну өз колу менен өлтүргөн. Эсенгул баатыр. Ормонхан Кенесарыны өлтүрдү. Бул анан бул казактар признавать, кыргыздар
манаптар эле болгон, хана эч качан болгон эмес деп анан бизди басмырлап атпайбы? Азыркы жана интернетте карасаңыз улуу казактар Кенесардын башы деп ал жерде бир кавказдык чеченге окшогон кишини Кенесардын сүрөтүн тартып атыптыр. Кенесардын колго түшүрүп башын алып барган кишилер аны сүрөттөп жазышкан. Экөө бетти кыргыз менен казак ошо 47-жылы апрелде беттишкен кезде Кенесары 45 жашта, Ормон-хан 55 жашта, жана мүлдө казактын биринчи баатыры болуп эсептелген жана Норузбай төрө үйлөнө элек жаш жигит 24 жашта. Инеси Кененин. Кененин инеси, бирок экөөнүн энеси эки башка. Ошондо Кенесары сүрөттөп жазышкан. Орто бойлуу, мойну жоон, көздөрү кичинекей, мурдунун табанолору кенен, чокчо сары сакалы бар, токтоо анан текебер адам болгон деп жазган. Анан кийген кийимдери менен жазган. Анан Норузбай төрөнү жазган. Узун бойлуу, колу буттары абдан узун, ак куба жигит, көздөрү чекилсымар, ойноптоп турган жаш жигит болгон. Анан чачын кадимки илгерки Чыңгыз хандын тушундагыдай мындай өрүп, өзү көкүлүн деп анан маржан байлап турган дейт. Анан берки жөнөкөй казактарды дейт, абдан өзүн өйдө сезген да, мына отурган казакты мындай тур деп буту менен, колу менен учурашкандан да өзүн өйдө сезген да. Кыргыздарды такыр деп өскөн. Мен ак сөз Чыңгыз хандыкмын, силер мага баш ийсиңер керек деп атпайбы. Анан Ормон-хан кыргыздын бийлеген бул кеминде чогулуш өткөргөн. Бул Жаңгара ошол убакта заман Жаңгара Жантай андай чоң манаптар болду. Бул бизге ушундай киши жиберди, Сайдак Кожо дегенде элчи кылып жүргөн. Анан Ормон-хан айткан, биз өзүбүздүн эгемендигибизди сактап калышыбыз керек. Анан тиги элчисине айткан, Сайдак Кожосуна, биз орус менен капыр менен силерге кошулуп согушканга макулбуз. Бирок менин жашым улуу болгондон караштуу 10 жаш улуумун. Хандык менде болсун деген. Кенесары менин аскер башчым болсун деген. Тиги ал өзүнүн укмуш сезип жүргөн киши ал теңинде да алган эмес да. Анын үстүнө жанында дагы жана жан жөөкөлөр оготер шкактабай кыргызды ал биз бир күндө эле алып койсо орустун аскери менен тетиги илгертеңде 10 жылдан бери согушуп жүрсөк андай деген. Анан Ормон-хан ошондон кийин сразу бул улуу жүз казагынын башчылары бар да, жана Рустем Абдулфаизов, Супата Алибек ушулар айткан, биз илгертен улуу жүз казагы кыргыз менен бир тууганбыз. Силер кыргыз кылып чаксыңар. Биз менен тиги Чыңгыз хан тукуму моңгол жоңгурларга, Кенесарга силер кошулбагыла. Болушунча силер кошулбогула деген. Анан бирок Кенесар келип күчкө салып тигилерди кошуп алып, өзүнүн аскери 12 миң экен. Анан анын аскерлерин төлөңгүт деп коет. Булар илгерки жоңгорлордон калган өзгөчө легионер сыяктуу армиясы болгон. Абылай хандын убагында эле булардын аскерлери жалданма аскерлери, легионер жана хандарды кайтарган аз деле жана черкестерди, андай мындай тиги Иорданияда түрк султандары башка ошол сыяктуу болгондо төлөңгүттөр. Азыр деле төлөңгүттөр калды азыр казактын арасында. Казактын негизи орто жүз көбүнчөсү эле жарымы моңгол, жарымы жоңгор жана генетикасын изилдесе деле ошондой болуп чыгат. Ама улуу жүз казагы көбүнчө кыргызга жакын. Булар кыргыз кыпчактарга аралаш. Анан тиги кичүү жүз казагы көбүнчө ногой каракалпактарга жакын. Анан тиги Кенесары ошентип келгенде анан тиги жеңилди да, анан жанагы аларга жиберип айтканда, анан алар бош боло келгенде анан Ормон-хан жана баш аягы негизи бир жума болгон дешет. Согуш бул Токмок менен Быстровканын ортосунда жерлери. Мен ай убакта жанагы ал жерлерде сас көп болгон экен. Анан тиги ылжагынан келип тиги эртесин чечүүчү салгылаш болуп 3 күн болгонго дейм. Анан жанагы Норузбай күнүгө 1 же 2 жолдон жекеге чыгып турган экен, ошол чечүү согуштарда. Биздин Норузбай Адыл атабыз ошол убакта 21 жашта болгон. Биздин мен Адыловмун. Адылбай 21 жашта болгон, бирок биздин туугандар 18 жаш болгон деп айтышчу. Бирок Молдо Кылыч жакыныраак да кандай болсо да ал 21 жаш ошо туурага экөө 3 жол жекеге чыгып, бул киши да 3 жол жеңген. Анан кийин 4-сүндө экөө беттешкен. Экөө беттешкенден бул чоң буну Алдаш Молдо да жазган, Молдо Кылыч да жазган, баардык акындар. Анан Нысанбай Ырчы деген болгон. Кыргыздар колго түшүп калып, кийин 1924-жылы Кенесары Норузбай деген Чагатай тилинде китеп жазып калдырган. Бул Ленин библиотекасы бар биздин, азыр алып кылабызбы? Ошол жерде бар, бир экземплярда ошол китеп. Чагатай тилинде жазылган. Ошол жерде жазган, бирок ал казактарды мактап жазган да. Анан бирок жанагыларды жазган. Анан экөө абдан согушуп жекеде. Тиги Кенесарыны эң агында, Норузбайды эң агында бычак менен жарадар кылды деген сөз бар да. Анан жана кийин колго түшпөдү. Анан аскер эң агында тиги Ормон-хан тыңчылар аркылуу киши жиберген да. Мен эртең менен чабуул коем. Ошондо менин аскерим бүтүндөй ак көйнөк кийген болду. Ичиндеги кальсондордун сыртынан, кийимдин сыртынан кийип турган кыргыздар бүт ак кийим менен болгон да. Чабуул эртең менен эрте болгон да. Сурунай тартылганда баштаганда жана. Анан кийин силер болсо ошондо
силер да аскерлеріңіз өзүн Рустем Султандын дагы тиги Алыбек Батыржан Супатай Алыбековдун дагы аскерлери болуп өзүн тигиге кошуп келди да. Силер да ак көнүккө келди да. Сен өзүң жаңы Алматы жаңы, сен тиги Жамбыл жаңы кач. Бу чала жоңго монгол чала жоңгорду мага калтырган мен Чыңгыз Ханды көргөзөм. Ак сөөктүгүн азыр көргөзөм деген да. Анан эртең мына кача 54 күн турдун уже майтарлык кылган. Анан түнчүндө алар совещание өткөргөн Кенесары. Жана бул жана тарых илимден доктор Бекмаханов да түнчүндө булар совещание өткөргөн. Анан Норузбай айткан, мен да жараат алдым. Наверное, ошо жана жекеге чыгып аткандар да кийин жана колго түшкөндө деле эч кандай каршылык көргөзө алган эмес Норузбай. Жарада болгон экен да. Анан кийин biz болбой калдык. Аке биз качалы дегенде анан тиги намустуу чыннан да кийин киши болгон экен. Кенесары да айткан экен, күндүз карасак ушунча атактуу султан болсок, анан элим эмне дейт, түн ичинде качалы деген экен. Анан түн киргенде аны беркилерди укканда, беркилерчи. Яны Чымыр Байзак деген ал да угуп калып совещаниеде чогулган экен да. Ал түн ичинде ал өзүнчө качып түнөптүр. Өзүн алар жарылып атактуу кол башчылар. Анан Агыбай деген батыр болгон кошулган жанына калган экен. Анан калгандар 12 мен 20 миңден 10 миңге качты деп болду. 10 миңдей кылган кыргызда 7 миң болгон. Анан үстүнө Ормон хандын баягы Эсенгул батырдан калган тактикалар көпкөн тоонун баарын от жактырып алып чаңдатып теңдетип укмуштарды көргөзгөн. Анан ушинтип анан эми жазып отуруп өзүнчө бир саат болот ал тактиканы колдонгон. Анан кыргыз көп, жылдыз көп басмын. Анан ошентип анан аскери бул күнбатышты көздөй качканда, ошондо мисалы Токмокто күнбатышты көздөй бул Бишкек тарапты көздөй качканда, аскер бар согуш болгондо качканда. Кенесары өзү качкан сууну көздөй качкан да. Тиги аркы чүйсүңүз түндүк жакты көздөй. Казакстан, азыркы Казакстанды көздөй. Жана Норузбай инилери болуп, бир аз телохрана делдер менен. Анан ал жакты кыргыздар болсо Ормон хандын буйругу менен Ормон хан келгенде 3кө бөлүп туруп анан согушканда. Эми азыр элестесеңиз, суу жак тарабын башчысы, аскер башчысы Жантай би Карабек уулу, Шабдандын атасы. Анан кол астында ошо бүткүл Сарбашын Тынай деп коет, булар да манаптардын тукумдары. Анан бул Солтон Бөлөкбай уруу деп коет, Аламедин район. Ушулар болгондо суу жак жагын ушулар карган. А бул тоо жак бетин башчысы, аскер башчысы Жаңгарач би Эшкожо уулу болгон. Анан бул жерде бүткүл Солто тетиги Карабатан бери келген. Анан бул кадимки бул Төрөгелди батырдын элин бул атарын Черикчи батырдын да, Черикчи Абайлда деп кошот да буларды. Ушу черикчилердин жана ыбыке жана кийинки 16 көтөрүлүштүн башчысы болду Канат хан. Ушунун атасы анан Бектен деген атактуу кишилер ушулар болгон да. Анан үч жагынан кийин ортодо Туу түбү деп коет. Муну Ормон хан өзү бул бүтүндөй Эсенгулдун тукуму, жана 21 баласы жана эли жери анан жана медет аткан кишилер келген. Тедиги ат башыдан Ажыбек так чериктердин башчысы болгон дейт. Ошол келген дейт ушулар болуп анан каптыгынан тигиндей качкандан жана Дайырбек Калча дегендер кыскасы бул Жантай бийдин кол астында жигиттери бир аралчага барып жашым кылган экен да, качып барат тиги. Кенесары экөөнү колго чыгып анан алып келген. Алып келип анан кийин алып келгенде өзүнчө экөөнү эки коктуга боз үй тигип кароол коюп анан кыргыздар өздөрү бийлери бул Ормон хан, Жантай би, Жаңгарач би жана аттуу баштуу буяк жигиттер анан эме кеңешкен. Бул кандай кылалы эми? Кандай кылалы? Дегенден эл кандай дейт. Анан бул ага чейин эле абудан зөкүрлүк менен өлтүргөндө бул согуш жөнүндө айтып берсек сөз түгөнбөйт. Абудан узак болгон бул согуш. Биздин убактыбызда кетти. Анан кийин кыскасы жөнүндө аны экөөнү өлтүргөн, тиягында жиберди. Каржыдын тиягы какты. Ормон хан кыскасы айтканда мына быйыл 231 жылда, былтыр өтчү, 1792 жылда болгон, былтыр өтчү керек болчу. Бирок азыр ушундай экен. Бул Байтик Канай уулунун бул жерде лоббиси күчтүү экен да. Бул Фергис Кулов, тиги Апас Жумагулов, тетиги Шерим Кулов, тетиги Темир Сай ушулар бул жер лоббикени Бишкекте турат деп элем. Бул капкакта сказка бул Бишкек батыр деген бир мистификацияны мен алып келип жок нерсени баардык койсо анан Байтик Канай уулунун 200 жылдыгын өткөрөбүз деп былтыр болтур анан быйыл анан өткөрдү. Анан бирок мындай ойлогондо Байтик азыркы алганда ал бир айыл өкмөт сыяктуу эле да. Аламедин суусунан ары өткөн эмес. Андан ары жагын Шабдан орустун бийлигин узарып кетти биздин бул жөндө, бул Ормон хан жөнүндө айтып берсек, кыргыздардын аристократиясы жөнүндө айтып берсек, мына Адыл Бараттыр атабызда дагы бул сөз бул чоң манаптар менен сүйлөшүп кыргыздар негизи мурун аябадан бай жашаган экен. 20-30 миңден жылкылар болгон, атактуу байлар болгон экен. Мына биздин азыр Садыр Жапаровду Солтонкул манаптын тукумунан деп атышпайбы? Бул Солтонкулдун 32 миң жылкысы болгон дейт. Бул аттуу баштуу байлардын 20
ушундай 10 миң 20 миңден эң эле кедей жөнөкөй адам дегендердин 10-20 жылкысы болгон экен. Кыргыздардын кедейлениши жана 16 жыл көтөрүлүшкө алып келген себеби бул орус баскынчылык келгенден кийин кыргыздарды аябай акыбалы начарлап кеткен экен. Малы аябай азайган, өзү дагы ушунчалык укугу аябай тебеленип, ушунчалык басмырланып кеткен экен да. Жакшы жерлердин баарын орустар тартып алган. Ивановка, Петровка мындай тияктаган бүт орустар ушул жерлер жакшы. Кыргыздар тоого, ташка суу да берчү эмес экен. Только орустар суббота воскресенье салат эмеспи? Суббота воскресенье гана суу алат. Анан кыргыздар өтө жакын, малы да калбаган, бүт бар жагынан калганда анан бул 16 жыл көтөрүлүштү дагы эл өзүнөн өзү чыккан жок. Муну аттуу баштуу манаптар ошол заман мисалы үчүн тетиги Шабданын балдары, Мухиддин, Камалиддин, Самудин деген балдар болгон. Ушулар могу жерде Дүр Сооронбай уулу, Мамбеталы деген аттуу баштуу Кочкордон жана Канат Ыбыке уулу, атасы Ыбыке атактуу Төрөгелди батырдын жакын туугандары да булар. Ушуларга кеңешип туруп анан бул көтөрүлбөсө оруска чыдай албай, анын үстүнө Шабдан андан мурун петиция жазып, жер сураганда манаптар өзүнчө жер бериш керек андай дегенде Россия империясы бербей койгон. Бул мана кыргыздарды бара-бара жанагы индестерди кылып резервация кылып чыгыш керек окшойт. Өзүнчө бир эме да, өзүнчө бул өзүнчө сөз болуп кетти, бул сөз убактыбыз аябай эметип кетти. Кыскасы бул Ормон ханды кыргыздар көтөрүшү керек. Кыргыздардын аристократиясы болгон, мамлекети болгон, кыргыз эли эгемендик үчүн күрөшүп келген, азыр да күрөшө берет. Эми азыр биз Россия империясы дебедимби? Россия Федерациясынан толук кутула албай кылчактап турган кезибиз. Эми бирок келечекте мен ойлойм, накта нагыз эгемендикке кыргыз эли жетсе экен деген менин тилегим бар. Рахмат. Жанагы нерсе Гене хандын башын алып Омскіге жиберип, каржылыгын жерге каккан деген бул эмне? Бул кыргыздын илгеркиден калган салты бар экен. Эгер бир кишини өчөшүп өлтүрсө, каржылыгын кастып жерге какканда ошол кишинин тукумунан жакшы чыкпасын деген сөз. Ошол согуштан хан Кененин жана Сыздык деген балдар качып кетип кийин жазуу калтырган ошол сөзүндөчү Кене хан балдар. Анан чын эле ошондун каржылыгын жерге каккандан кийин тиги казак душман болуп келе элек деп бизге 30-жылы келди, баягы тентип келишти да, баягы голодомор болгондо. Мисалы үчүн ушундайдын азыр Ормон хандын сөөгү, өзүнүн сөөгү. Азыркы Ананию айлы бар го, мисалы Чолпон атанын 50 километр. Ушул жердин аймагында аны атайын жашырып көмүшкөн. Өзүнүн баласы жана жакын тууган Эсенгулдун тукумдары, Ниязбековдор, Эсенгулдун тукумдары эли жашырып көмгөн. Анан айтпайт, мен да билбейм, эгер бирок билген болсом эч кимге айтпайт элем. Ушундай жашып көмгөн. Мисалы үчүн Ормон ханды өлтүргөнгө себепкечи болгон жана Мырза Ныша уулун. Биздин Абдыл Батыр атабыз Ормондун керезинде бар да, башын кесип канжыгасына байланып келген, Ормондун керезин аткарган. Анан жанында жигитине жиберип, Ормонду жанагы атка мингизип аткан. Ханым деп атказып атып, анан жеңинин астына бычагын катып келген экен. Анан кийин фольклор анда мындай деп эле жана Кубанычбек Маликов Балбайдын туугандарынан болуп кетет да. Анан Балбай деген поэма жазып, кедейлер жакшы болгон, бай манаптар жаман болгон деп анан большевиктик пропаганда кирип кетип, анан кийин заказ менен Эрзин Турсунов жазды. Кийин өзүнүн окуучуларына, шакирттерине да айткан экен. Мен муну заказ менен жаздым. Сиз айтышкан экен. Ормонду өтө эле жамандап салгансыз го, бул жерде зөөкүр кылып Үскүлдү башкарып алган Кочкордон келип. Ормон хан эч качан Кочкордо жашаган эмес. Бул ата бабасынан бери Үскүлдө чоң кеминдин башында жашаган киши. Анан ушундай пропаганда жүргөндө десе, анан кийин тиги ким айткан экен, Эрзин Турсунов, мага заказ ушундай болду деген. Анан бул Качкынбай Осмоналиев аксакалдар жазып 90-жылдарда жана көчмөндөргө каршы бүт бутат бул көркөм адабиятчылар тарыхка киргизсе жок дегенде бир эки тарыхчыдан көркөмдө консультация болмокта, анан элдер ошого ишенип мындай болду. Бүт туура эмес да. Бүт чагылдырышып көркөм фантазия жасалып урдуруп бергенде болжолдопчу. Элдер кээ бирлер ошону ойлойт. Азыр күндө ошого ишенип жүргөндөр толтура. Бизде коллаборанттарды, мисалы үчүн жана красный террорду уюштургандарды азыр бизде мактап жүрбөйбүз. Большевиктердин башчысы. Булар да коллаборанттар. Андан кийин эч убакта колонизатор белки басып алган элге жакшылык каалабайт. Бирөөнүн колу менен бирөөнү өлтүрдү, андан кийин өзүн өлтүртөт. Андан кийин ошо красный террорду уюштургандарды кайра совет өкмөтү репрессия кылып өлтүрдү. Анан алды өлтүргөндөрдү кайра өлтүрдү. Ошентип баш көтөрүүнүн баарын жок кылып отурду. Эң аны баш көтөргүс жана башкача былк этпес өлүк болду кайран эл деген сыяктуу болуп кыргыздарды ушундай акыбалга жеткирди. Эми биз 32 жыл болду эгемен болгонубузга. Ошол Советтер Союзунун убагында жедеп орустарсыз жашай албайбыз деген элдер карып ошол поколение жок болуп, эгемен Кыргызстанда чоңойгон кыргыз
жаштары тарыхын кайра өрүңгүлдөп, интеллигенциясы изилдеп, жок бизде байыркы эл кыйын экен, байыркы эл болсо кыйын эмес. Эми мындай да понятие бар экен. Элдер байыркы болсо эле кыйын болот деп эрбеш керек экен. Ал байыркы болуп карып отуруп алжып да калышы мүмкүн экен да. Анан жаш элдер мисалы өзбектерге окшогондор кыйын болот экен да. Ушундай да теория бар экен, өйдүлдө. Пассионарный болот. Анын бардыгында изилдеш керек экен. Бул научный алгандысын өтө эле эски эл болдук биз. Да байыркы элбиз дегенде байыркы элдин баары кыйын боло бербейт экен. Может байыркы элдер чын карып же деп алжып деле уже болбой калган кезде болушу мүмкүн экен да. Рахмат, абдан узун болуп кетти биздин эмебиз. Рахмат сизге. Бизде конокто Кубанычбек Адылов болду. Субан уулу коомдук фонду. Субан уулу деген коомдук фонддун төрагасы. Адыл Батырдын түз урпагы. Адыл Батырдын колонизаторлорго каршы өмүр бою күрөшкөн, мына жана переговорго чакырып барып, чайына уу кошуп берип, орустар өлтүргөн, сөөгүн жүктөп барып, тиги ат башыга коюлган сөөгө. Ал убакта ал киши жанагы 7 шаар мамлекет, 6 шаар мамлекетин Жакупбек Бактөөлөт уулу бийликке келип Кашкарда независимый мамлекет курган да, Турция менен Англия бийлигин таанып, ал өз тыйын да чыгарган. Ошол киши менен биригип, анан экөөбүз орустарга каршы согушабыз деген сөз болгон. Көчүп бараткан жерин орустар билет да. Орустар деген кыргызга караганда абдан өнүккөн эл болгондо, мисалы үчүн ошол заманда азыр деле алды да бизге караганда. Биз эми араң алдаганча өнүккөн баары жагынан. Мисалы үчүн Владивостоктогу орус менен Калининграддагы орус бирдей мышление, саясаты дагы жүрүм туруму баардыгы бирдей. Мисалы элдер болот экен, аутсайдерлер болот экен, азыркы Кыргызга окшогон. Анан доминирующий элдер болот экен, мисалы англичан, француз, немис, орустарга окшогончу. Булар только на своих условиях саясат жүргүзөт да. А кыргыздар подстраиваться эткен жакчы. Кытайды көрсө Кытайга жалпаңдайт, түрктү көрсө түрккө жалпаңдайт, тиги орусту көрсө оруска жалпаңдайт. Эмне үчүн мен ошого эле жин келет? Анан фамилиялар эмне үчүн до сих пор 38 болду? Ович Баланчаевич. Ушуну качан жүрөбүз? Бирок илгерки мезгилде ана Манас Жакыпович, Орман Ниязбекович деп жүрөбүз. Анда Манас Жакыпович. Манас Жакыпович убагында мондой болгон экенбиз деп. Бул туура эмес да. Бул эгемен эркин элсиңби? Өзүңдүн сен эч кимди караба, эч кимден жалтанба сенчи. Ошо эгемен болууга умтулган адам гана эгемен болууга татыктуу да. Могу эгемендиктин бактарактары гүлдөрүчү. Бул баатырлардын кандары менен сугарылып турат экен да. Баатырлар эгемендик үчүн күрөшкөндө каны төгүлүп ошол анан эгемендиктин бактары гүлдөрү анан өнүгө өсүп турат экен. А сен бекер эле асмандан чыккан эгемендиктин баркын билбейт экен, бул белки эле жүрөт экен иш албайт. Биз орусча жашай албайбыз. Эмне? Орус болбосо анда Кытайга көз каранды болобуз. Анан тиги эмне үчүн көз каранды болушубуз керек? Биз эгемен эркин эл болушубуз керек. Эч кимден коркпош керек. Рахмат сизге, Кубанычбек Адылов, тарых изилдөөчү. Тарых изилдөөчү. Рахмат сизге. Саламат болуңуздар.